Күрүпсай ГЭСине Турдакун Усубалиевдин ысымы ыйгарылат. Бул тууралуу өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков Токтогул ГЭСине иш сапары менен келген учурунда билдирди. Өлкө башчысы ГЭСтерди жакшыртуу багытында жүргүзүлүп жаткан иштерге токтолуу менен ГЭСтерди курууга катышкан энергетиктердин, гидрокуруучулардын эмгектерин баса белгилеп өттү. ГЭСтерди курууга күчүн жумшаган Кыргызстандын баатырлары Акбаралы Кабаев, Курманбек Арыковдор араңыздарда отурат. Сиздерге ыраазычылык билдирем. Ошондой эле биз сыймыктанган саясий ишмер Турдакун Усубалиевдин энергетика тармагында кошкон салымы зор. Күрүпсай ГЭСтин курулушуна анын баа жеткис салымы бар. Ошондуктан аталган ГЭСке анын ысымын берүү чечимин кабыл алдык деп билдирди өлкө башчысы Сооронбай Жээнбеков. Сооронбай Жээнбеков бүгүн Жалал Абад облусуна болгон 2 күндүк иш сапарынын алкагында Кара Көл шаарындагы ирригациялык долбоорлорду жана таза суу долбоорлорун ишке ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Белгиленгендей, жазы кечүү айылындагы жаңы каналдын курулушу айылдагы сугат жерлердин аянтын 30 гектарга чейин көбөйтүүгө жана колдонуудагы айдоо жерлердин мелиорациялык жөндөмдүүлүгүн 250 гектарга жакшыртууга шарт түзөт. Президент айыл чарбасын комплекстүү өнүктүрүү, фермерлер менен дыйкандарды сугат суусу менен өз убагында жана толук кандуу камсыздоодон баштала тургандыгын айтып, бул багыттагы иштерди күчөйтүүнүн маанисин дагы бир ирет айтып өттү. Андан соң мамлекет башчысы жергиликтүү калкты таза суу менен камсыздоо боюнча долбоорду жүзөгө ашыруунун жүрүшү менен таанышты. Жазы кечүү айылындагы таза суу көйгөйү айыл жаңы түзүлгөн 1970-жылдан бери курч турган маселелердин бири болчу. Жалал Абад шаарында базарлар жана касапканалар текшерилүүдө. Аталган калаанын мэриясы билдиргендей, ага ылайык шаардык депутаттардан түзүлгөн комиссия бир катар тамактануучу жайларда санитардык абал сакталбагандыгына күбө болуп, ашкана ээлерине эскертүүлөр берилди. Мындан тышкары сактоо мөөнөтү өткөн азыктарды сатууга тыюу салып, соодагерлерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ал эми мал союучу жайлар калкты таза эт менен камсыз кылуудан тышкары жайгашкан жердин айланасын дагы санитардык талапка ылайык сактоосу зарыл. Билим берүү жана илим министрлигинин алдындагы педагогикалык кызматкерлердин квалификациясын жогорулатуу жана кайра даярдоо республикалык институтунда мугалимдерди инновациялык окутуу үчүн 5 компьютердик класс ачылды. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Окутуунун жаңы дистанттык ыкмасы мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу системасын өзгөрттү. Мурда мугалимдер 2 жума лекция, семинарларды угуп, реферат жазышса, азыр педагогдор 1 апта дистанттык түрдө окуп, 2 жума Бишкекте практикадан өтөт. Окутуунун жыйынтыгында алар өз иштерин коргоп, электрондук тесттен өтүшөт. Буга чейин курстардын тематикасы теориялык билимди өнүктүрүүгө багытталса, азыр окутуунун темалары мектеп, бала бакча боюнча практикалык жөндөмдөрдү өнүктүрүүгө багытталган. Кыргызстанга келип дайынсыз жоголгон франциялык кыз изделүүдө. Бул тууралуу Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы билдирди. Кечээ милициянын нөмөт бөлүмүнө Франциянын Пьер аттуу жараны байланышка чыгып, Флорентина аттуу курбусу ошол жылдын 9-октябрынан бери дайынсыз болуп жаткандыгын айткан. Ошол эле күнү Франциянын жараны милицияга кайрылып, анын жубайы Флорентина Карьерди табууга жардам сураган. Флорентина Карьердин жүргөн жерин аныктоо үчүн Бишкектин 4 районунун ички иштери бөлүмүнүн жана Чүй облустук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тартылган.